только суббота базар иштеши эле да. Азыр андай болбойт. Кудай кааласа ушул Жаңыланган Ош Унаа базарынан 1 миллион ашуун киреше түшкөн. Бул тууралуу кезектеги коллегиялык жыйында айтылды. Анда Унаа базарында төлөмдөр толугу менен электрондоштурулуп, каражат түз шаар казынасына түшүп жатыптыр. Шаар мэри эми базар жумасына 2 жолу эмес, тынымсыз иштеп, ал жайга кайгуул кызматтын имараты көчүрлөрүн билдирди. Бир акыркы базар күнү түшкөн каражат 1 миллион 745 миң сомду түздү. Ошол сиз белгилеп өткөндөй эле азыркы учурда Европа тарабы толук кандуу иштеп атат, а Корея тарабы частично иштеп атканда ушундай каражат түштү. Бул мурунку ремонттон өтө элек авторанактан түшкөн каражатка салыштырмалуу 2 эсеге өстү киреше. Ага ошо Ош шаарына биринчи жолу ири көлөмдөгү түз инвестиция тартылганы белгиленди. Анда республикалык бюджеттен бөлүнгөн 500 миллион сомго калага 119 атайын техника алынып келинип, пайдаланууга берүү алдында турат. Ошондой эле жакын арада атайын 50 электромобиль алынып, шаарда таксопарк түзүлөрү кабарланды. Кудай кааласа на подходе мына бир 5 августка чейин 50 дана электромобиль келет. Электромобиль жана кроссовер, мини-джиптер. Алардын баарын шаардын ичине өзүбүз Ош муниципалдык такси кылабыз. Ош муниципалдык такси, то есть мына Яндекс, жанагы эски машина жүрбөйбү, праворуки, мати, стикалар, аларды баарын жок кылабыз. Баарын жок, кудай кааласа Ош муниципалдык такси деп туруп, татнага мыкты кылып чыгарабыз шаарга. Алдагы кудай кааласа акчасы биздин өзүбүзгө түшөт. Жыйында Энесай жаңы конушун куруу долбоорун алкагында кытайлык компанияга 21 гектар жер берилери маалым болду. Анда конуш боюнча 54 гектар жерде трансформациялоо иштери жүрүп жатыптыр. Ал жерде 520 эмес 1000ден ашуун үй курулары такталды. 1000ден ашуун үй болот. 1000ден ашуун. Ал жерге өзүңүздөргө жакшы белгилүү. Ошол четтен келген строительный компания бар. Бул компания, курулуш компаниясы Кундун деген. Алар менен биз сүйлөштүк. Ошол 54 гектар жерге канча үй батса, 900 батабы, 1000 батабы, 1050 үй батабы баарын куруп берет. Ал эми калада бул жылы начар абалга келген 40 көчөнүн жолу жасалууда. Анын ичинен 8 көчөгө республикалык бюджеттен 2 миллиард сом каражат ажыратылган. Калган жолдор жергиликтүү бюджеттин эсебинен жасалып, жалпы бүгүнкү күндө 15 көчө оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилген. Бирок ошого карабастан быйыл мына ички жолдордон актылык көчөлөрүндө аткарылды. Көпүрөлөр, ушул көпүрөлөрдүн негизинде жолдун да кошуп толугу асфальтталды. Аны билесиздер өзүңүздөр мына актылыкты 5-чи көчө, 11-чи көчө, 10-чу көчөлөр. Ички көчөлөр аткарылды, сырткары 32-чи көчө, 23-чү ички көчөлөр. Жыйында муниципалдык автоунаа ишканасындагы уурулук маселеси да көтөрүлдү. Анда айдоочуларга көзөмөлдү күчөтүп, айлыктарын көтөрүү талабы коюлду. Алардын жүргүнчүлөр менен түз байланышка барбашы керектиги талкууланып, жалпы электрондук төлөмгө өткөрүү белгиленди. Ушул айдын ортолорунда албетте электрондук ошо сиз айткандай карточка менен визаны, андан сырткары сунуштарды ар бир троллейбус, автобустарга камера коюлуп, анан дагы мына шаардык кеңеште өзүбүзгө баягы элдер накталай төлөө үчүн канча бир накталай төлөсө бир 20 сом, 30 сом деп койсок, ошондо бар жол безналичиге өтөт деген ойдобуз. Ошондо биз сунуштап атабыз. Азыр Бишкек ошол өтүптүр, 40 сом кылып коюптур. Эгерде биз наличка төлөй турган болсок, наличка төлөсө 40 сом. Наличка менен ушундай оларда 20 сом экен, биз ушул наличка алуу үчүн ошого өтүшүбүз. Коллегиялык жыйында билим берүү тармагындагы көйгөйлөр да талкууланды. Анда авариялык абалга келген Ломоносов мектеби 3000 окуучусу менен Калинин мектебине көчүрүлмөй болду. Имараттын техникалык абалы оор болгондуктан аларды башка жайга жайгаштыруу зарылдыгы жаралган. Долбоорлук саны сыйымдуулугу туура келет, анткени 1200 орундуу. Андан башка жакынкы мектептерде андай мүмкүнчүлүк жок. Ал жакта дагы окуучу аябай толтура. Ал эми 29 мектептин 600 тегерегиндеги окуучусу аркы жамааты менен 23 Панфилов мектебине көчүрүлөт. Биз биринчи вариантта ошо Ломоносов Панфиловго көчүрүүнү дагы пландаганбыз, бирок тилекке каршы ал Панфилов мектебинде болгону 900 орундуу, ал Ломоносовдун окуучулары ал жерге барып батпайт.
Коллегиялык жыйындын соңунда кабыл алынган токтом долбоорлордун негизинде протоколдук тапшырмалар берилди. Ал эми 2024-жылы 53 социалдык объект курулган болсо, 2025-жылы 184 соц объект куруу пландалган. Ош шаарында аймактык административдик реформадан кийин шаардын аймагы 39 000 гектарга кеңейип, калк 90 000ден ашуун адамга көбөйгөн. Алмагүл Эрке Байгызы, Маруш Шакиров, Ош ТВ.